Бул жаман кабар го. Кытай Тажикстандын баштакы Тоолу Бадакшан областына өзүнүн аскерин киргизди. Бир бурчуна. Аскер неге? Тажикстандын карызын төлөй албай калган үчүн. Кытайга болгон карызын. Кытайга болгон карызын төлөй албай калып, жер менен эсептешти. Атамбаев айтпадыбы? Кытайдан кредит алам, инвестиция алам дегенге каршы чыккандар көкмей дегенге чейин барды. Биздин бүгүнкү күндөгү Кытайдан болгон карызыбыз күн санап өсүп атат. Саат санап өсүп атат. Ошон үчүн элчиси айтты. Алганды билгенден кийин кайтарганды билгиле деп каттуу айтты. Мына ошол коркунучтуу маселе. Бүгүнкү жогорку кеңештин алдындагы турган эң чоң маселе, абдан орчундуу маселе. Кредиттер кайдан алынды? Канча алынды? Ким алды? Кайда жумшалды? Кантип кайтарабыз? Канча мүнөттө кайтарабыз? Мына ушул маселени коюш керек. Себеби бул жер тагдыры. Бул элдин тагдыры. Мындан өткөн мыйзам, мындан өткөн маанилүү маселе жок. Туура сөзүңүз оозуңузда Кенжебек мырза, Адахан Кюмсанбаевич аябай туура маселе айтып атат да. Акылбек Жапаров белгилүү экономист, депутат, сиздин коллегаңыз кече жакында бир маегинде айтыптыр. 2010-жылга чейин Кыргызстандын Кытайга болгон тышкы карызы Кытайга 2% болчу, бүгүнкү күндө 44%га өстү. Болуп көрбөгөндөй. Баракелди. Ким